Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Чыгып аткан учурда дагы ошо экзаменде аябай маанилүү нерсе экен. Бул жакта көп нерсе чечилет негизи. Эң кызыктуу окуялар. Мына биздин конус ортосунда турат. Ортосунда эле турат. Эми биз аркасына керейли. Болду, бир эле барак жаттайбыз. Бул болсо ошо экзамендеги шпаргалка. Азыр мен силерге бул жерде паркингти 2 жуманын ичинде кандай коюп калдым, ошолордун бир көрсөтүп берейин. Өзүбүздүн мындай страхтарды жоготушубуз керек да. Эмнеге дегенде экзаменге барганда ушундай жерге барганда шок болуп, не болуп, тияк бияк деп ушинтип калат экенсиң. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек Америкадан ысык салам айтат. Сиздерге көптөн бери чыгарылышар элекмин. Негизи эле туугандар көптөн бери Америкада жүрө берип, негизи эле билип билинбей эле бир Америкага келгениме 2 жылдан ашып кетиптир. Бирок 2 жылдын ичинде көптөгөн жумуштарды, көптөгөн бир баскычтарды басып өттүк. Бул жактында Американын бир өзүнүн адаптациялары бар экен. Ошону менен эле катар Америкадагы бир такси кызматында иштеп көрдүк, доставкада да иштеп көрдүк, башка жумуштарда да иштеп көрдүк. Эми негизи эле кыргыздардын биздин мекеништердин көпчүлүк бөлүгү иштеген жумуш бул трак сферасы эмеспи? Ошол трак сферада мен Кыргызстанда жүргөндө ойлочумун. Тим эле ушундай узун дыкта, узун трейлери менен кантип трак айдашат, кантип буну паркинг кылышат деген ойлор бар болчу да. Мен дагы ошол трак кесибине же болбосо трак сферасына кирейин деп чечтим. Эмнеге дегенде бул аябай жакшы бир бизге окшогон жаш өсүп келаткан Америкага келгендерге бир жакшы трамплин катары эсептейм. Бул тракты сразу эле кирип Кыргызстандагыдай эле акча менен бүтүрө албайт экенсиң. Бул жакта негизи по факту окушуң керек экен. Негизи эле ошол кантип окулат, кантип окусам болот деген Америкага келем деп жүрүп, же болбосо Америкада жүргөндөрдө эле тракка кантип окут экен, ушунча узун тракты кантип паркинг кылат экен, кантип жолго чыгып драйвинг кылып айдайт экен деген суроолорго бүгүн жооп берейин деп чечип отурам. Азыр мен силерге өзүмдүн тажрыйбамдан өткөн баардык нерселерди көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда деп ишенем. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе мен даяр, сиздер даяр болсоңуздар, анда эмесе баштадык. Мен азыр бул школдун же болбосо бул мектептин мен ушунча бир гаражга окшогон жерине турам. Бул тракт атайын ошо трактын эмеректерин ичиндеги бир запчастьтарын чаттасын деп буну ичине алып кирип койгон. Эмнеге дегенде азыркы учурда Америкада суук түшүп турат. Ошондуктан студенттер üşүбөсүн деп атайын ушундай киргизип койгон. Азыр анда эмесе биз биринчи трактын капотун ачайын дагы, анан сиздерге кыскача айтып берейин. Тракты ачабыз. Ачкандан кийин эле бул жерден капотту ачып алабыз дагы. Бул жерде капотту ачабыз. Капотту мондай кылып туруп жеңил эле мондай кылып ачабыз дагы. Капотту ачып алдык. Капотту ачкандан кийин бул жактагы запчастьтардын баардыгын жатташыбыз керек. Ал эми биздин запчастьтардын акыркы бир айдын ичинде аябай кыскарыптыр. Мурун бир балдар 6 барак жаттай турган болсо, азыр 1 эле барак жаттап калыптыр да. Ушундай бир барак эле бизге азыр пешенебизге жакшы болду. 1 эле барак жаттайбыз. Бул болсо ошо экзамендеги шпаргалка. Буну колдонсоң болот экзамен күнүчү. Азыр буну бул жерге коюп туралы. Бул жерде баардык эле запчастьтардын аттары бар, башкалары бар. Эми биз келсек, бул жердеги мисалы engine oil ошолордун баардыгын эле биз текшеребиз, текшерип аларды экзаменде көрсөтүп беребиз, кандай текшеребиз. Булардын баягы ар бирин эле securely mounted деген мисалы жайында болттары чыгып калган эмес баардыгы деп, баардыгынын ичиндеги запчастьтардын ошонун ичинде баардыгы бар. Ошону айтып беребиз. Мен буну жаттадым. Ушул бир баракты жатташ үчүн мага бир 2,5 күн, 3 күн убакыт кетти негизи. Жакшы отуруп жаттаганга. Баардыгы эле ойлой беришет экен негизичи. Бир эле барак турбай жөн эле жаттап койсоңар депчи. Бунун бул бетин жатташ үчүн дагы бир аз чындып башка кириш үчүн, таш кылыш үчүн бир аз убакыт керек экен чындыгындачы. Анан бул болсо баллон. Баллондун эмнелерин айтабыз. Мисалы, баллондун баягы жарылган эмес, шишка жок, мына болуттары түшүп калган эмес деген сыяктуу нерселерин айтат экенбиз. Анан бул жакка келип туруп эле ошо трактын баардыгын чагын айтып бүттүк да. Анан бул жерде батарейкасы, аккумулятору эч кандай заңдаган эмес, болттары жайында дегендей. Бул болсо diff tank, fuel tank, бул баягы бактарды айтабыз. Бактарды баардыгы жайында текшилген эмес, баардыгы жакшы деп. Резинкалары
кылчылган эмес, тешик жок, баягындай эйрлик деп коет, ошо эйрлик чыккан эмес деген сыяктуу нерселер айтабыз. Анан бул жактагы ошо трейлердин ажырата турчу, трейлер баягындай үстүнө келүүчү нерселердин бардыгы бир листтин ичинде. Ошолордун бул skid plate деп айтылат, ошо трейлердин үстүнө келип кирүүчү нерсе. Бул жерде кемпинг деген ошо култап калуучу нерселердин бардыгын да айтабыз. Бул жакта трейлер болот. Атайын бул бир тракты ушул жакка алып келип койгон. Эмне үчүн дегенде ошол бардыгын ушул жерде ысык жерде жаттасын депчи. Трейлерди аркасында фаралар күйүк болуш керек, башка ошол нерселерди айтабыз. Анан негизги бул жердеги нерсеси сеп такканды да үйрөтөбүз. Азыркы учурдагы кышында аябай сеп керек. Негизи ошолорго ал жерде знактар да коюлуп калат экен. Аларга мындай тоолордун чыга беришине мындай жерлер да бар экен. Ошол жерге атайын кирип сеп таккан үчүн. Бул септи биринчи мону карасаңыздар, ушуну бир аз көрсөтүп берейин сиздерге. Мынтип бошотуп алат экенбиз бардыгын. Аларды айландырып, анан мынасын дагы өзүнүн бир күрүчү болот экен, ошо менен кылат экен негизи. Эми мунун мындай чечебиз, чекесинен. Азыр бул тагылып турат да. Мына караңыздар. Ушундай септен бул трактын бул баллонуна, аркы баллонуна, анан трейлердин эң акыркы ушундай эки сырткы баллонуна кадалат экен. Ошондо 4 сеп кадалат экен. Негизгиси ушул септи такканды, башка кылганды дагы бул жерде үйрөнөсүң. Андан кийин бул жакта эгерде бүткөндөн кийин бул запчасттардын баардыгын маны жаттайсың. Ушул барактын бул бетинин баардыгын жаттайсың. Бул бетин ошо airbag ошо ички көрүнүштөрү. Бул жактан airbag'ти кылып аткан учурда мына караңыздар, мына листтин бир аз эле нерсеси, эң негизгиси ошол. Азыр мен сизге жогоруда да көрсөтүп берем. Ал кантип кылат, кандай болот. Достор, мен сиздерге трактын ичиндеги баскычтарды кандай кылат, ошолорду бир аз кыскача көрсөтүп берейин. Бул жерде негизи бир аз көбүрөөк, аларды студенттер жатташат. Мен ошолордун негизгилерин айтып берейин сиздерге. Трактын тормозун кантип текшеребиз, трейлердин тормозун кантип текшеребиз, Муну карап туруңуздар. Key position, замокты ачабыз. Караңыздар, баардык таблодо жанды. Карап туруңуздар, баардык өчкөндөн кийин азыр жүргүзөбүз. Ана өчтү. Бисмилла. Тракт жүрдү. Эми биз биринчи текшере турган трейлер паркингти текшеришибиз керек. Трейлердикин иштеп атабы, иштебей атабы. Аны үчүн биз мына трактор паркинг деп коет. Буну релиз деп коет. Релиз деген сөз бул тормозду бошотуу. Бул пыс дегени кеткенге чейин мына. Азыр биздин коробкабыз мына нейтралда турат, мына карап туруңуздар, мына энде. Эми биз буну дыга салышыбыз керек. Дыга салдык. Эми иштеп атат, иштебей атат, текшеребиз. Мына карап туруңуздар, газды басам. Мына, кетпей атат трак. Трак кетпей атат. Көрдүңүздөр, иштеп атат экен. Андан кийин буну set деген бул тартсак, уже тормоз кайрадан иштеп атат. Эми биз трактор, трейлердин же болсо трактор деп коет, биз трак деп коебуз. Трактын тормозун текшерип көрөлү. Анын үчүн биз трейлердин тормозун бошотушубуз керек. Бошоттук. Пыс деген ошо эйр толгонго чейин күтүп турабыз. Андан кийин кайра эле дыга салабыз дагы. Эми газды тебебиз. Мына карап туруңуздар. Трактык бошоду, азыр трейлердики кармап турат. Көрдүңүздөрбү? Экөө тең иштеп атат. Ана. Экөө тең иштеп атат. Трак эки жака жыгылып кеткен жок, башка болгон жок. Иштеп атат. Значит, иштеп атат. Эми буну кайра карап туруңуздар, энге салабыз. Энге салып туруп, буну неме кылабыз? Брейк сет кылабыз. Неге дегенде, тормозду уже кайра коюшубуз керек. Экөө тең брейк сет болду. Буну аябай текшериш керек экен. Эгерде буну текшербей калсаң, трагың жылып кетет экен. Ошентип ичиндеги толтура эмеректер бар. Мисалы, фандарды кантип жандырат, печкаларды, мына мисалы мыналардын айнектерди кандай алмаштырат, ушулардын баардыгын экзаменде айтып бериш керек. Бирок негизгилери ушул. Трактын ичиндеги ушул тормоз менен немелерди жакшы билгенден кийин,
драйвингге чыксаң болот же машинаны айдасаң болот да. Неге дегенде буларды билбей туруп эйрбрейк дегенде ошону жаттабай туруп драйвингге чыга албайсың же паркингге кое албайсың. Негизги биринчи этаптары бул ушуларды жаттап анан кийинки этаптарга өтүлөт. Негизи эле туугандар мен ойлойм да. Мен да ушул бир барак менен жаттадым да негизи. Мына караңыздар. Бир эле барак. Буну жатташ чындыгында оңой эле да. Мындай карап көрсөңчү, жакшы түшүнүп английский билсең, эгер оңой эле. Бир английский биле турган болсоң, мен оюмча бир канча бир 4 күндө же болбосо 5 күндө же болбосо эң ашып кетсе 1 жумада, эгерде мурун пикаптар айдап жүрсөң же башка жүрсөң, бир жуманын ичинде даярдансаң же болбосо даяр болсоң болсо керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде бир тойло жеңил. Мурункуларга таң калам. 6 барак, 7 барак жаттагандарга алар кантип башына киргизди экенин түшүнбөйм да. 6 баракты жатташтагы бул жөн неме эмес да. Ошондуктан эгерде ким бир ушул запчастарын жаттагандан кыйналып аткан болсо же болбосо коркуп аткан болсо, эч кандай страшно болбоңуздар. Бул жерде бир барак экен. Мен жаттадым, демек сиз дагы жаттай аласыз. Мынакей достор, биз азыр бул жерде кухня. Жакшы. Бияк тааныштырып коеюн, Замир мырза, биздин шеф, ушул жактын жетекчиси. Бул жакта инструктор дагы, паркингге дагы барып берет, бардык жакта өзү жүрөт. Мен бул жакта немен тааныштырып аттым эле тракторду өзүм өткөндөрүм. Куттуктайбыз экзаменден. Бирикте өтүп алсаң. Экзаменден өткөм. Неме сизге петличка табып коелу. Тактап туруңуз кеңиз. Как раз сен сертификатын Сиз качан келдиңиз? аттым эле. Сиз качан келдиңиз? Офиске. Эртеден бери эле жүрөм. Биз тиги паркингде жүрдүк. Так. Ошо экөөбүз эшеле жок, мен паркингге барсам, мен бул жакка келип. Мен ушул жакта тааныштырып аттым эле. Сизге дагы бир эки суроолор бар негизичи. Бул жактарды бир өзүңүз тааныштырып бериңизчи. Бул жакта эмне болот? Мен бул жакты өзүм эле тааныштырып аттым көп жылдын. Сиз өзүңүз дагы. Бул жак кухня. Круглый стол. Биздин круглый стол. Ушул жакта көп нерсе чечилет негизи. Эң кызыктуу окуялар ушул жерден болот. Мен чечип коеюнчу. Жөн отурбасын деп бул жака знактарды илип койгонбуз, дорожный знактарды. Бул темир жолдун знагы, railroad. Анан Негизи ушул аябай жардам берет экен негизичи. Чай ичип атканда. экзаменде келдиби? Сага дагы? Ооба. Именно ушул неме болду да. Темир жолдо сен slow down кылбадың депчи. Темир жолдо өзүнүн процедурасы бар буну өткөнүчү. Бизде тракта драйвендер сөзсүз түрдө эки жакты текшерип, анан ошол моментте скорость алмаштырбаш керек. Скорость бираз убавить этип коюш керек, бирок скорость алмаштырбаш керек. Коробканы если механика болсочу, плюс линия алмаштырбаш керек, анан эки жакты текшерип. Школьный автобустар, анан оверсайз баягы чоң жүктө, хазмат баягы химкат ташын алар сөзсүз түрдө токтош керек бул жака. Жакшы. Бул жак кухня экен, Бул жак кухня. Бул жакта өзүлөр деле тамак алып келип жешет негизи. Ооба, бул жерде микроволновка бар, Холодильник бар, суу, чай, кофе баары бар бул жакта. Жүр анда классрумду көрөлү. Классрумду көрсөтөлү. Бул жер класс. Сен сертификатыңды берип коеюнчу, мен как раз. Мен экзаменден өткөн сертификат. Экзаменден өткөн сертификатың. Бул жер ошо классрум. Негизи мен жаңы мектепке келгенде ушул жакта эле жүрдүм негизи баягы немелер жаттапчы, биринчичи. Негизи Өмүрбек отличник студенттерден болду. 4 барым менде 4. Жок, сен 4-5ке да. Отличник 4-5ке жалан. Өз негизи 2 жумада бүттү, бирок 10 күндө деле бүтсө болмок да, 1-2 күн келбей калып, ошондой болуп, ошол куттуктайбыз. Рахмат. Бул сидел алыш бул эң эле башталышы да негизичи. Да. Будан ары жолдо негизи. Жолдо будан ары эми башталат да. Сертификат тугандар. Окуу бүттү. Эң негизгиси жолдо сак бол, аман бол. Эч шашпа. Өзүң деле көрүп келдиң, практикага бир чыгып келдиң. Эч шашпаш керек. Ошол анан негизи калайбыз, жолуң чыгыр болсун. Анан неме болгондо Замирбек, менин келгенде, мисалы окууну баштап аткан учурда варианттар чыкты да мага делечи, башка сиделушкалар, башка жакка барып жатып окуп келүүгө, же болбосо ал жакта батыра калууга, же. Анан эмне үчүн силерди тандадым? Көбү сурай берет да, эмне үчүн ошо киношого бардың, тиякта бир жумада эле, же болбосо ал жакта жатып окуйт экенсиң, бат окуйт экенсиң го деген суроолор болду да. Ошол суроого өзүңүз жооп бериңичи, эмне үчүн силерди тандаш керек? Бул эмне үчүн ошо Висконсиндеги силердин школаңарды тандаш керек студент? Ошону айтып бериңизчи. Ооба, эми Висконсин дегенде эле баягы алыс угул болсо, негизи биз Чикагодан 45 мүнөт 1 саат эле алыстыктабыз да. Чикагога жакынбыз, бирок Иллинойстун
Иллинойста ачалы десек, ал жактын требованиялары биринчиден аябай көп экен. Аябай көп экен требования. 160 саат окушуң керек экен, сөзсүз түрдө ал 4 жума, 1 айга узарып кетет экен да. Анан Иллинойсто только Иллинойстун өзүнүн пермитин кабыл алат экен. Башка Агайдан окуп келсең албайбы аны ушунда? Жок, Иллинойстан өзүн закон позволять этпейт экен. Өздөрүнүн эле пермитин кабыл алат экен. И ал пермитти алыш үчүн ал англисче тапшырышың керек экен. Англисче, испанча, ана польский язык бар экен. Бирок орусча жок экен. А Висконсиндин закондорун карап көрсөк, Висконсин любой штаттыкын кабыл ала берет экен пермит. А бизде көпчүлүгү орус тилде тапшырат. Бул Пенсильвания, Агая, Нью-Йорк штаттарынан орусча, Висконсинге да орусча тапшырса болот экен негизи. Подтверждение адреса керек. Подтверждение адрес болсо эле Висконсинде жашасаңар, орусча тапшырсаңар болот экен. Биздикилер деле кылып атышпайбы башка Агаяга барып делечи? Висконсин кичине удобныйраак экен да. Висконсин жакын болуп атат, анан бул жакта деле ошол эле орусча тапшырса болот. Анан Иллинойсто, например, сен өзүң деле көп күтүп калдың ошо, баягы пластик келмейинче ал экзамен кое албайсың, окуй албайсың. Ошо Чикагода биз мекенештердин оорусу негизичи. Ооба, пластик 5 ай күткөндөр, 6 ай күткөндөр бар да негизичи. Ал башка штаттарга барсаң дароо эле берет, баягы пластигин чыгарып берет, анан пермитке окуйсуң. Ошол анан дагы любой штаттан кабыл алат. Чикагого жакын. Бирок силердин инструкторуңар дагы негизи трака эмгек сиңирип койгон инструктор экен да. Бизде 6 инструктор бар. Алардын опыттары деле тракта минимум 5 жылда опыттар. Анан эки бизде сеньор инструкторлор бар, экөөнүн 9 жылдан опыту бар. Ошону айтып атам да, трака эмгек сиңирген деген төш белги менен сыйлаш керек экен да. Анан бизде мына класста өзүң деле өттүң, бул жерде теорияны өтөбүз. Бул жер теория экен. Теория, анан теория дегенде биз жана PCI деле эмес, Pre-Trip Inspection деген бул проверка перед поездкой. Күндө жолго чыгардан мурун сен сөзсүз түрдө текшерип чыгышың керек. Трактын абалын, дөңгөлөктөрдү, бар жок жакшыбы, запчастарын баарын текшерип чыгышың керек. Ал PCI бизде эки барак, аны гана эмес, биз адан сырткары, мына Waystationnга кантип кирет, Waystationnга киргенди үйрөтөбүз. Бирок бул негизи экзаменде суралбайт бул нерсе. Бул экзаменде келбейт, бирок бул жашоодо келчү нерсе да. Жашоодо келет да Waystation. Waystationде айдаганда аябай билип каласың, кайсы жерде, кайсы убакта, кайсы Waystation ачык, кайсы жабык. Waystation аябай жакшы. Waystation үйрөтөбүз, кантип кириш керек, киргенде эмне кылыш керек, процедурасы кандай. Анан airbag'ке сабак өтөбүз өзгөчө. Бирок негизи ошо баягы экзаменде суралбай турган нерселерден эң өзгөчөлүктөр ушу Waystation. Анан паркингде азыр жаңы закон менен баягы 45 барбы? Бирок силерде 90 бар экен, 90да үйрөнүү мүмкүнчүлүк бар. 90ды дагы деле ала элекпиз. Биздин студенттерди сурашын боюнча. Себеби азыркы экзаменде кире турган парковка жашоодо өтө редко келбейт экен почти. Бир аркага айдаганың келбесе эле негизи күндө 3-4 мал сен 90га коесуң да, 90 градус дегенде баягы артка кирип ал күндө келе турган нерсе. Биз аны дагы эле үйрөтүп атабыз. Ал жүктү алып кеткенде дагы койгондо да баары деле ошондой экен, 90да. Баары үйрөнгүсү келбейт, себеби көп тез алып чыгып кетсем дейт, бирок үйрөнгүсү келгендерге биз 90ды дагы эле үйрөтүп атабыз. Азырынча жаңы жылга чейин үйрөтөбүз, андан кийин дагы карап көрөбүз да. Андан сырткары дагы логбукту үйрөтөбүз. Логбукту кантип толтуруш керек. Ошол жактарын анан бул жерде биз эптеп эле CDL алып берекей жок да. Биз мындай качественный водительдер даярдаган аракет кылып атабыз да. Себеби CDL алып бизде 1-2 учур болду. Башка штаттан CDL алып келди, бирок эч нерсе билбейт да. Мага үйрөтүп койгулачы дейт. Биз ага баягы трейлерди улаганды, каплинг, анкаплингди үйрөттүк, цеп такканды үйрөттүк. Азыр кыш келди, кышында сөзсүз түрдө цеп колдонулат, жанагындай кар жаганда, подъемдордо особенно колдонулат. Цеп такканды үйрөттүк, анан Waystation, logbook баарын үйрөттүк да. CDL бар, өзү бизге келип атат. 4 ай дагы иштеп келиптир. 4 ай иштептир, бирок көбүнчө түз айдаган экен, тим драйвер болуп. Шериги бар экен эле, көбүнчө ал парковкага алып чыккан, бул түз эле айдап чыккан. Аны өзүм үйрөнөйүн деп атам дегенден азыр 90ды үйрөтүп атабыз, анан баарын үйрөттүк да. Ошол анан airbag'ти түшүндүрүп беребиз, эмнеге ушунчалык важный, анан кантип текшериш керек, баарын үйрөтүп анан ошол airbag деген негизи эле биз Кыргызстанда да көрүүчүлөргө айтып коеюн, ошо ичиндеги туура тормоздар иштеп атабы, иштебейт, трейлерлик иштеп атабы, трактор иштеп атабы, баардыгын ошо текшергенде ошо баардык ички баскычтардын баардыгын airbag деп коебуз. Бул воздушная
тормозная система, да? Bu гидравлический жидкость емес, именно воздух менен иштейт да. Бул тракка воздух дизелде эле керек да, соляркада эле керек. Воздухун жок болсо, трак жүрбөйт да. Достор, мынакей биз паркингке келдик. Бул жерде паркингте бул жерде бир студент, тиги жакта да бир студент. Му алдыда көрүп атасыздарбы? Тиги жакта 2 трактор түзүнөнчү. Ал жерге да бир студент. Ошондо бир учурда эле 4 студент паркингти үйрөнсө болот. Азыр мен сиздерге бул жерде паркингти 2 жуманын ичинде кандай коюп калдым, ошолордун бир көрсөтүп берейин. Жана ошондой эле айтып беришет да, негизичи Кыргызстандагыларчы ушунча узун трак, моун карагыла, чындыгында эле узун да. Ушул тракты силер кантип коесуңар, башка кыласыңар деп. Негизи менде деле башында коркунуч болду, чындап эле узун трактарды кантип коесуңар, ана миллиметрге чейин. Мына трактын аркасын карасаңар, мына 2 конус турат да, мына жашылы. Ушунун ортосуна тиги трактын арканкы дегенде турбайбы? Тиги трактын арканкы немеси ошонун ортосуна келиш керек экен да. Ана мен деле биринчи келгенде канча убакыт кетет болду экен деп ойлонуп аткам. Бирок 2 жуманын ичинде жакшы эле койгон үйрөнүп калдык. Азыр биз сиздерге көрсөтүп бере турчу нерсе, ушул жерден трак кетебиз. Моундай чыгабыз тияка. Жашыл конустун жанына барып турабыз дагы, кайра эле ошентип монтип кайрып киргизишибиз керек. Анда эмесе кеттик анда достор. Менин паркингимди бир көрүңүздөр. Сиздер менен чогуу мен 2 жуманын ичинде кандай паркинг коюп калдым экенмин. Сиздер көрүңүздөр. Мен буга чейин эч кандай бир чоң машина айдаган эмесмин. КамАЗ айдаган эмесмин, Кыргызстанда Портерди айдаган эмесмин. Ошондуктан бир байкап көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Бул чыгып аткан учурда дагы ошо экзаменде аябай маанилүү нерсе экен. Чыгып атканда дагы эрежеси менен чыгыш керек. Биринчи буну кармайбыз, чыктык. Буну, экинчи, үчүнчү руль. Анан кетет. Анда эмесе бисмилла деп баштайлы. Сиздер бардыгына күбө болуп туруңуздар. Мынакей биз баштадык. Мен бүгүн азыр сиздерге айтып берейин. Биринчи күндөрүмдү кандай кылгам, Биринчи күндөрүм аябай 1 саат убакыт берилет, бирок 1 сааттын ичинде дагы бир да кое албай же ошо 1 сааттын ичинде 1-2 эле жолу коюп аткам да. Азыр сиздерге ошол биринчи күнүмдү көрсөтүп берейин. Ушундай жакшы эле чыгып аткан биринчи күнү делечи. Азыр карагыла. Мен аркага кетип атам, Ушунда 45 градус гана сындырыш керек экен. Мына мен алыс келдим, азыр алыс келип алдым. Алдыңкы 2 конустан арканкы трейлердин баллонун өткөндөн кийин сындырып баштайм. Мына. Карагыла. Сындырып баштадым. Ушундан адашпаш керек экен да, ушу биринчиденчи. Вот, мен сындырдым. Эми аркага сындырам. Биринчи күндөрүмдү силерге көрсөтүп берейин. Биринчи күндөрүм кандай кылып аткан. Мындан карагыла. Азыр чака өтүп кетип атат. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Азыр мен ушундай кете бере турган болсом, эгерде тиги конусту сүзөм. Карагыла. Ар бир чыгып атканда ушуну биздин баягы ручник деп коебуз го, ошол нерсеси брейк сет кылабыз дагы. Анан коробканы нейтрал коебуз, түшөбүз. Опа, мына түшүп кетип атканда дагы мындай эрежеси менен биринчи буну кармайбыз, эшикти ачабыз. Андан кийин буну, мындан чыгып кетебиз. Мынакей достор, азыр мен чыгып келдим. Трак ошол болбой атат, Тракты сүзөйүн деп калдым. Азыр мен тракты оңдойм дагы кайра баштан киребиз. Бисмилла. Мынакей. Муну кайра түзөп алабыз. Трейлерди түздөйбүз. Мынакей. Кеттик эми. Азыр чака өтө эле алыс болуп калдык, ошондуктан тиги конус жака тракты бир аз жакындатып алам. Карагыла. Айдап баратам. Кеттик эми. Эми сындырганды баштайбыз. Бисмилла. Бая өтө көп сындырып алыппыз да бизчи. Мен биринчи келген ошондой көп сындырып алып, бир эрежесин билбей аткам. Азыр мына бир аз сындырдык, 45 же 45 чыкпай калдыбы? Жака барганда көрүнөт өзү. Мына. Жай, өтө эле жай. Эгерде бир аз эле адашсаң болду, уже тиякты сүзөт экенсиң. Мына. Уже биз трак менен трейлер түздөп алдык. Биздин рулубуз бул жака бурулуп турган, рулду түп-түз кылабыз дагы. Эми трактагы трейлер да түз, эми түп-түз киребиз. Карагыла. Кетип атат, кичине сындырабыз.
трактын көчүгү конус жака кириш керек. Эмнеге дегенде болду. Эми рулду түзөйбүз. Оке. Трак менен трейлер түз болгондон кийин мына түп түз болду. Рулубуз бул жака бурулуп турган бир аз. Рулду түздөп алабыз. Эгер руль түзгенин билбесек, башты чыгарып туруп эле мына дагы бир бура турган болсок, мына рулубуз түз. Эми секейин айдайбыз. Секейин айдайбыз дагы. Бул жердеги конусубуз, мына сол тараптагы жашыл конусубуз трактын эки баллонун ортосуна келиш керек. Карап туруңуздар. Мында күзгүдөн карайбыз. Эгерде биз көзүбүз жетпей аткан болсо, же болбосо бир аркага тийип кетпейбиз деген болсок, эки жолу биз бекер чыгып алсак болот. Экзаменде ошондой экен. Негизи жумушта көп эле чыгып карай берсең болот. Мына азыр биз бир аз жетпедик. Жетпеген эмнеге? Арканкыны сүзүп албаш керек. Самый главный жетпеш керек экен да. Жетпей эки жолу чыгып алып, же бир жолу чыгып алып карап алышыбыз керек. Ар бир чыгып атканда мындан карап тургула. Бул тормоз. Буну брексет кылабыз, мына карагыла. Эми мына немени нейтрал коебуз дагы, кеттик. Түшүп атканда дагы баягы эле эреже менен мындай эшти жабабыз обязательно. Мындан карагыла. Бул эки трактын баллону, мына жашыл конус ушунун ортосуна келиш керек. Азыр эми биз аркы жакка карабыз. Биздин негизги максатыбыз могу конусту ушул эки конустун ортосуна могу биздин трактын арканкы стойка деп коебуз неси, ошол ортосуна келиш керек. Анда эмесе биз силерге дагы көрсөтүп берели. Азыр ичине кирейин дагы, аркасына дагы бир аз айдайын. Бир аз айдаганда буюрса бул конуска келет. Ушуну самый главный ушул эконун ортосуна койсок эле тиягы келди деген сөз. Карап тургула. Азыр кайра эле буну релиз кылам. Анан кийин бир аз жел топтолгучаңды, эйр топтолгучаңды күтүп турам дагы. Мына пыс деген угулуш керек, неме пыс деген болбой калыш керек экен да. Аркага салдым. Карап тургула, күзгүдөн бир аз айдап атам. Мынакей азыр биз мен да приблизительно күзгүдөн көрүп атам. Эки баллонун ортосуна келди окшойт. Кайра биз түшөбүз. Кайра эле ошол эле упражнение, ошол эле эрежелер. Эми көрөйлү. Канакей. Мына биздин конус ортосунда турат. Ортосунда эле турат. Эми биз аркасына келели. Аркасы точно турабы, же турбайлыбы? Мындан карагыла. Эки конус ортосуна эле келди. Эч кандай бир самый главный монча кирсе деле болот экен. Кичине бир аз өтүп кетсе деле эчтеке болбойт экен. Эми келиңиздер бул жака. Трактын түздүгүн караңыздар. Самый главный ошо түз болуш керек экен. Мына. Трейлер менен трактын түздүгү түз эле болуп турат. Жүрүңүздөр. Бул жагы дагы эки жакта ушундай конус болот экен экзамен күнү. Мына. Бул жакта эле ортосунда турат. Демек биздин парковкабыз эгерде ушундай койсок эле экзаменден өтөбүз. Буюрса. Анда эмесе биз сиздер менен азыр кийинки кыла турчу эрежебизге кеттик анда. Достор, мына биз азыр драйвингге даярданып жатабыз. Менин жанымда инструкторум отурат. Ар бир күнү 1 сааттан паркинг кылабыз, 1 сааттан драйвинг кылабыз. Азыр биз драйвингге даярданып жатабыз. Бисмилла. Ременди тагабыз. Ременди кадайбыз. Инструктор, Ремен, can you put your seatbelt please? Эми кеттик. Бисмилла. Биз ошо шаардын ичин айланып атабыз. Анан кийин баягы Walmart бар го. Walmarttардын ичин айланып атабыз. Ар күнү ар кандай. Бир күнү бордюрду тебелеген иштесек, бир күнү чоң шосседе айдап жүргөнүбүздү. Бул жакта да биздин немелер студенттер паркинг кылып атат. Мен караңыздар, эки паркинг. Азыр биз чыгып бартабыз драйвингге. Достор, негизичи бул трактын айдоо же болбосо трактан СЖЛды алуу негизи кыйын эле эмес экен негизичи. Мындай бир аз жакшылап ориентир алып, негизги ключевой повороттордон ориентирлерди жакшы эле алсаң, бат эле алып койсоң болот экен негизичи. Узундугу болгону менен негизи
жакшы бир ориентир алсаң, мен оюмча бат эле алсаң болот да, мында бери эч кандай бир коркунучтары жок да. Мындан карагыла, азыр стоп сайын, стоп сайынга келгенде full стоп кылып, анан кайра жүрүп, ар бир ушундай intersection деп коет, ушу көчөлөрдүн эки жагыңды чек кылып карап кетиш керек экен да. Экзамде ошол маанилүү экен негизгичи. Негизги жашоодо деле баягы айдап жүргөн учурда ушул чек кылып карап, адам жокпу деген нерселер керек да. Экзамде бирок ушул нерселерди аябай талап кылат экен да. Ошого мен экзамда ошондой, менин экзаменаторум ошондой талаптарды койду. Сен көп чек кылышың керек, анан speed limit, азыр бул жерде 35 мындан карасаңыздар, мен дагы ушу 35 же болбосо 34 ушундай кылып айдашым керек экен да. Будан ашырбашым керек экен. Мынакей достор, биз азыр чоң жолго чыгып бартабыз. Повороту күйгүзгөн бойдон, speed limitти сактаган бойдон, бул жерде ылдамдыктын көрсөткүчү 70. Ошондуктан мына уже эле биз поворотубузду жактык, карадык, чыгып бартабыз. Трейлер түзөлгөндөн кийин, анан кийин поворотто өчүрөбүз. Анан трактор негизи ушундай чоң жолдордо, мына жолду карасаңыздар, 1, 2, 3, 4 полоса болуп турат. Ушу 4 полосанын экөөсүн гана колдонгонго мүмкүн экен. Биз негизи эле ушундай чоң шоссеге чыккан учурда, ушундай чоң жолго чыккан учурда эле коркуп, биринчи кандай болот экен, машиналар аябай кат өтөт деп ойлонатмын эле. Бирок негизгиси баягы бордюрга караганда же болбосо башка караганда ушул чоң жолду айдаган оңоюраак экен негизичи. Чоң жолду айдаганда бул жерде круиз бар го. Круизди эле кайсы немеге коесуң дагы. Мисалы 70-те кетип, эгерде бул жерде speed limit 70 болсо, 70ке коюп туруп эле кете берет экенсиң да. Мынакей достор, биз азыр мына городдун ичине кирип калдык. Бир аз городко окшогон жер, бул жерде движение көп, машиналар көп. Ошондуктан мына азыр биз трафик лайнска бартабыз. Заранее эле поворотторду жагып, эки жактарды карап, мына окшогон немелерден машиналар чыга калбасын депчи. Азыр мындан караңыздар, мына алдын карасаңыз, бул жерде солго бурула турчу эки линия бар экен. Ошо эки линиянын биз экинчисинен бурулабыз. Повороту жагып койгонбуз. Движение көп. Бул ушунча көбүрөөк чек кылып, эки жакта караганга аракет кылабыз. Мону карасаңыздар, алдыдагы бир башына батпаш керек экен, жана ошодон бир аз расстояние кармаш керек экен да. Анан негизи драйвингде ушундай бир күнү Walmart'тарга кирсек, бир күнү башкаларга, мисалы кыска паркингтер, мисалы же болбосо бир молдордун паркингине ошол жака кирип бордюрларды иштейбиз. Башка күнү болсо ошол бир чоң шосселерде, ушундай движение көп жерлерде, ушундай бир драйвингде өзүбүздүн мындай страхтарды жоготушубуз керек да. Эмнеге дегенде, экзаменге барганда, ушундай жерге барганда шок болуп, не болуп, тияк бияк деп ушинтип калат экенсиң. Мен биринчи отурганда, ушул жака барганда аябай движение көп экен, анан коркуп, не боло калат, каяктан чыга калат, эмне нарушение кыла калам депчи. Тормоздорду мындай плавно тебип, ушундай кичине страх болот экен. Ошон үчүн ушундай машиналар көп жака чыгып атабыз да. Мынакей бизге азыр күйдү, жашыл жанып турат, биз бурулуп атабыз. Бул жерде бурулганда ушу 10-15 эле майл менен бурулушубуз керек экен. Биздин тияктагы полосаны тебелебей, өзүбүздүн полосабыз менен. Жана биз мына ортоңку полосага өтөбүз. Бурулгандан кийин эле ортоңку полосага өтөбүз. Анан бир аз айдайбыз. Эгерде машина жок болсо, биз только оң полоса менен, биринчи полоса менен жүрөбүз. Бурулдук. Карайбыз дагы. Кайра трейлер трака түзөлгөндөн кийин поворотты өчүрөбүз. Күзгүлөрдү чек кылабыз. Күзгүлөрдү карап кетебиз. Мындай немелер бар. Алдыда баягы көчөлөр чыгып калат го. Көчөлөр чыгып калган учурда дагы аларды да караш керек экен экзамендечи. Экзаменатор ошого аябай көңүл бурат экен. Ошого мындай кылып кайра чек кылып туруш керек экен да, эки жакты текшерипчи. Обязательно эки кол менен айдашыбыз керек экен. Мен биринчи мынтип эле бир кол менен эле айдап аткам. Анан менин инструкторум айтты, эгерде бир кол менен айдасаң экзаменден өтпөйсүң депчи. Эки кол менен айдашыбыз керек экен негизи. Классрумда биз экзаменге апарардан мурда же парковкага чыгарардан мурда ушундай атайын макетин чыгып койгонбуз. Экзаменде да ушундай болот.
Ошону ушул жерден бүт демонстрация кылып көрсөтүп түшүндүрүп беребиз. Особенно экзамендин алдында аябай дагы бир жолу эскертип, эстетип, анан же парковкага чыгардан мурун кайсы упражненияны кылыш керек, кандай кылыш керек. Себеби алдында эле өзүнүн процедурасы бар. Ооба. Нейтралка коюп, тормоз тартып, сигнал баскан, сөзсүз түрдө экзамендер дагы колдонулат. Бирок негизи туугандар ушундай экен да, бул жерде баардыгы эле практикада, бул жакта теорияда окуйсуң дагы, анан практикага чыгат кезиң практикада эле ушул эле нерсе, бирок практика экен да. Бул жерде теория да. Баардыгын даярдап коюштур. Бирок жакшы нерсе экен, мындай аябай жактан бул жактан көрүп алсаң, окуп алсаң, анан кийин тияка практика чыкканда да оңоюраак. Кээ бирки студенттерге айтат да мындай, тияка парковкага чыкканда жакшы түшүнбөй, анан мен бир аз кыйналып атам дегенде, мен ушул офиске ушу тракты бир күн ойно дейм да. Мындай кандай жүргөнүн эмне кылып мындай ойноп, эмне кылып, ушул да аябай жардам берди деп келгендер дагы бар да практикадачы. Негизи силерде канча студент бүттү негизи ачылгандан бери? Биз ачылгандан бери, ошо августтан бери толук кандуу иштеп баштадык. Адан бери бир 150ге жакын студент бүттү. Азыр дагы бир 30дай студент окуп атат. Буюрса аларды жаңы жылга чейин бүтүрө турган ниетибиз бар. Негизи бир студент келди да, негизичи. Мага окшой эле трактан эч кандай түшүнүгү жок, башка мурун соңку Кыргызстанда порттарда эле айдап көргөн эмес да. Ошолор канча убакта бүтөт негизичи, мындай канча эң жакшылары канча убакта бүтөт, эң мындай слабыйлары канча убакта бүтөт? Адамдын биринчи очередь жөндөмүнө жараша, жөндөмүнө, восприятиясына, анан тилге жараша. Бизде 3 күндө бүткөн студенттер болду, бирок алар баарын билет. Механик болуп иштеген, английский жакшы, тракта парковка кылып жүргөн, ошол аларды бат бүтөт. Анан эч нерсе билбегендер 2 жума, 3 жумада бүтүшөт. В среднем 2 жума бизде, средний статистика 2 жумада бүтүшөт. Бирок бир ай окугандар дагы бар негизичи. Бул адамдын өзүнө жараша. Английский жакшы болсо, теорияны бат жатташат, бирок парковка менен вожденияга барганда такалып калат. Анан пикаптан келгендер бар, пикап трак айдап келгендер, анан Европада же Россияда КамАЗ айдап келгендер бар. Алардын парковкасы жакшы, вождениясы жакшы, бирок теория жактан, тил жагынан бир аз кыйналган үчүн алар теорияда көбүрөөк жүрүп калышат дагы, а тияка барганда бат бүтүп кетет. Бирок в среднем 2 жумада, бизде 2 жумада бүтүшөт. Жакшы, рахмат сизге чоң. Бизди окутуп бергениңиз үчүн. Аябай жакшы. Мен да ошо именно ушул жака келгемде, баягы эртең мисалы кыш келип атат, кышта чыгып атам. Кышындасы мисалы лобойдум эмне дейт экен, лобоюм сынып калса, же болбосо баллонум тешилип калса, же болбосо айтып атпайсыз баягы элечи, трак бардыгы эле бул бензин керек дей эле, ошо эме жел керек, ээл керек. Ошолор бузулуп калса, алардын аты эмне экенин билбейин деп, атайын ошо окуп алайын, билип алайын деп ошо келдим да, бул жака мен дагы чындыгында окутат экенсиңер чындыгында. Жакшы, рахмат силерге. Сага да рахмат. Ушинтип убактын бөлүп бизге келип чагылтырып бергениңе. Биздин эң башкы максатыбыз бул биринчиден мындай качественный водительдерди даярдоо. Себеби экзаменде суралган нерселерге караганда реальный жашоодо такыр башкача да. Ошол жактарга биз көбүрөөк басым жасайбыз да, ошол жактарды чагылтырган аракет кылабыз да. Экзаменде жок нерселерди дагы биз программага кошуп койгонбуз. Себеби баягы бул жакта да ожидание реальность болуп калбасын. Жакшы, рахмат. Анда бир кеңешиңиз баардыгына кандай сунуштайсыз? Баарына биринчиден, если мүмкүнчүлүгүңөр болсо, трак окубай эле койгула. Башка бир кесибиңер болсо, ошол жак менен кетсеңер болот. Анан экинчиден, тракка окуйм десеңер, биздин мектеп ар дайым ачык, бирок биздин мектеп алыс болсо дагы, башка жакта болсо дагы, биринчиден барып сөзсүз түрдө лицензияларын текшерүү керек, кандай окутат, анан отзывдарды текшерүү керек. Себеби бул жакта мыйзам түрүндө кылбасаң, срок годности преступление жок да, эгерде нелегально бир жерде окуп алган болсоң, кийин сенин правоң алып коюшу мүмкүн. Лицензияларын текшерүү керек, опыттарын, инструкторлордун опыттарын текшерүү керек. Ошентип школа тандаса жакшы. Анан тракка чыккандарга баарына ийгилик, ак жол, кышындасы абайлагыла, күндө видеолорду көрүп атабыз. Цеп байлаганды үйрөнгүлө, анан эң көп бизде деле мына
экзаменден кулагандар эң көп распространенный ошибка бул шашкандан да. Эң башкысы шашпагыла. Ошону айтып атам, шашпагыла, ана ак жол, ийгилик, өзүңөргө сак болгула. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Сага рахмат.